Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде дене тарбия сабагы. Бүгүн биз дене тарбия сабагында силер менен биргеликте кыска аралыкка чуркоо деген темада сүйлөшөбүз. Алгач түшүнүк алып алалы. Эмне үчүн чуркоонун алдында биринчи бир нече көнүгүүлөрдү жасаш керек. Анткени көнүгүү оңой жана узагыраак чуркоого жардам берет. Ошондой эле жаракат алып калуудан сактайт. Көнүгүү кылып жаткан учурда кандын агымы жогорулап, нерв булчуңдар ойгонот. Кайсыл жакта чуркоого болот? Эң жакшысы жаратылыштарда, парктарда, аллеяларда чуркоо керек. Жана атайын чуркоого стадиондор курулган. Бирок жаш балдарга ал жакта чуркоо кызыксыз, жадатып да салышы мүмкүн. Андай болбош үчүн чуркоо аянтын өзгөртүп туруу керек. Мисалы, биринчи жума бир гана стадиондо чуркасаңар, экинчи жума паркка же аллеяларга өтсөңөр болот. Кайсы жаштан баштап чуркаса болот? Негизи бала басып баштаганда эле 1,5-2 жашка толгондо 10 метр аралыкка чуркап баштаса болот. Сөзсүз чуркоонун ортосунда тыныгуу кылып, баланын кызыгуусун кетирип жибербеш үчүн ар кандай кыска кыймылдуу оюндарды ойнотуш керек. Чуркоонун эрежелери: биринчи ийиңдерди бош коюу, экинчи алдыга карап эгин көтөрүү, үчүнчү колдорду алдыга жана артка бир темпте кыймылдатуу, төртүнчү бутунун учу менен жерден көтөрүлүп, кайра буттун ортоңку жагы менен түшүү, бешинчи өтө чоң кадам таштаба. Туусту оңго ийебиз, солго ийебиз. Оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго. Эми ийинибизди көтөрөбүз. 1, 2, 1, 2. Алмак салмак. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Өйдө ылдый, өйдө ылдый. Чыканагыбызды тизебизге тийгизебиз. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Чуркоо жолдорунун эрежелерин жакшылап окуп, үйрөнүп, кыска аралыкка чуркоо жолдорун дагы аткарып көргүлө, үйгө тапшырма. Саламатта калгыла балдар.